Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Альфа Телеком менен биргеликте Мегапэй мобилдик тиркемесин ишке киргизди. Давайте станем цифровыми. Санарип. Спасибо за внимание. Мындай самалыкты ишке киргизүү мобилдик капчык аркылуу саналуу секундалардын ичинде мобилдик тиркеменин жардамы менен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр үчүн электрондук түрдө жана акысыз төлөм жүргүзүүнү шарттайт. Ошондой эле автоунаа наркынын салыгын жана башка кызматтардын төлөмдөрүн тез арада аталган тиркеме аркылуу ашырууга болот. Ал эми маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев төлөм жүргүзүүгө мүмкүн болгон тейлөө кызматтарды жана Мегапэй мобилдик тиркемеси тууралуу региондордо дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Элдерге маалыматтарды түшүндүрүү иш-чараларды жүргүзүү боюнча азыркы убакытта сиздерге маалым болгондой Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен республикалык штаб түзүлгөн. Бул штабтын алкагында азыр ар бир район деңгээлинде жана шаар деңгээлинде райондук жана шаардык штабтар түзүлдү. Булар дагы ушул түшүндүрүү иш-чараларды жүргүзөт. Аны менен бирге мына биз дагы атайын группаларды түзүп, алар дагы региондорду кыдырып, анан тиешелүү окутуу жана түшүндүрүү иш-чараларды жүргүзөт. Мамлекеттик кызматтар менен бирге социалдык долбоорлорду да ишке ашырууга даярбыз деген Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Акылбек Жамангулов мобилдик тиркеме тууралуу кененирээк маалымат берди. Бул мобилдик тиркемени жылдын аягына чейин мамлекеттик кызматтардын тизмесин 150гө жеткирүү боюнча максат коюп атабыз. Ар бир жараныбыз азыркы учурда мына мамлекеттик кызматтардан автоунаа салыктарын эле көрсө болот. Мына кандай 2 мүнөттүн ичинде өзүнүн автоунаасын системага киргизип, ошол салык кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте оплаталарын жүргүзүүгө шарттар түзүлүп атат. Ошон үчүн биздин компания жалгыз эле бизди эмес, ошол баардык биздин өнөктөш коммерциялык банктарды, телекоммуникация иштеген чоң мекемелерди чакырабыз. Ошол мамлекеттин идеологиясын, мамлекеттик санариптештирүү боюнча багытын колдоп, чогуу биргеликте мамлекетибизге бир салымыбызды кошолу деген. Кошумчалай кетсек, Мегапэй мобилдик тиркемесине мамлекеттик тейлөө кызматтарын киргизүү үстүбүздөгү жылдын аягына чейин ишке ашырылып, насыя берүү, банк картасын онлайн алуу сыяктуу жаңы тейлөө кызматтары менен толукталат. Торговый знак Мегаком.